Жеримди бербей жатышат булар. Башка бирөөнүн эле алган кредит үчүн арестке түшүп калган. Ошол жаңыл аттуу адамдын аресин жаңылып булар бул эженин жерине коюп алышкан. Уже баса албай да калдым. Эми аз күндө дагы 80ге барганда мени качан бүтүрүп? Ал накта карыз адам, мына карызы жок адамдын эмесине аресине коюп туруп, тигилер бүт жеринде отурган адамдарына кызыл китеп чыгарып берип коюшту. Барсам тияка бар дейт, бияка бар дейт, барып атып чарчап бүттүм. Мен буга чейин Ак Ордо конушунун 498-контурундагы Бекболиева Бактыгүл айымдын 16 участкасы боюнча материал чыгарганмын. Ал материал жайында эле чыккан. Ошол жайдан берки созулган иш бүгүнкү күнгө чейин эч кандай маселе чечилбей созулуп келүүдө. Кызыл китеп берилет дегенде менин жериме арестти коюп коюшуптур. Каяктан алып келип койгонун мен билбейм, ошону коюп коюшту. Менин жерим таза жер болчу, мен карап жүргөм. Мен эски илгерки чабан болчумун ошо жерде иштеген. Анан ошо өзүмдүн кайтарган жеримди мен кантип унутуп коем? Мен унутпайм аны. Берем дешет, эчтеке жок. Тиягына чуркап, биягына чуркап, чарчап бүттүм. Ошо баса албай да калдым. Эми аз күндө дагы 80ге барганда мени качан бүтүрүп берет? Жасы 79-тунда жүрөм. 80 чыгайын деп калдым. Оозумда тиштен эчтеке жок, карып да бүттүм. Ушу жер менен жүрүп карыган кишини ушунча убара кылып жеримди бербей жатышат булар. Берсин, менден алган кишилер дагы жерин документин алып жандары тыңып, алар да тынч отургандай болсун да. Мен аябай кыйналдым ушу жер үчүн. Анда иш кандай болгон? Бекболиева Бактыгүл айымдын 16 участкасы башка бирөөнүн эле алган кредит үчүн арестке түшүп калган. Ошол аресттин айынан 16 үй бүлө бүгүнкү күндө кызыл китебин ала албай жабыркап келе жатат. Бул эжен менен кошо сосед турган, параллельный кошо турган бир жаңыл деген тоже жер саткан адам бар. Ошонун банкта бир нече 300 миңге жакын акчасы бар экен. Ошол арестке койгон экен банк аркылуу эмеден следователь менен. Ошол жаңыл аттуу адамдын аресин жаңылып булар бул эженин жерине коюп алышкан. Ал накта карыз адам, мына карызы жок адамдын эмесине аресине коюп туруп, тигилер бүт жеринде отурган адамдарына кызыл китеп чыгарып берип коюшту. Алар таптаза чыгып кетти. А эми таза отурган эчтекеге каршы жок, эчтекеси жок. Мына бул эженин жерине арест болуп алып, бул эжеден алган адамдар бүгүнкү күнгө чейин эч китептерин ала албай атат. Өткөндө окуядан кийин ошо ал жер дагы ошо жаңыл эженин жери да арестке коюлду атышкан. Ооба, бул ал жаңылдын жери арестке коюлуп калган себеби мына биз 2024 ызылдап баштагандан кийин анан барып арестке коюлду. Ооба, жайдан баштап арестке коюлду. Бирок коюлганы менен алардын адамдарына 2024кө чейин, ошо арестке чейин китептерин уже чыгарып берип коюшкан да. Берип койгон. Ал айрды кайра арестке коюу бесполезно эле. Макул эми. Анда бул сокулуктагылар чын эле ким карсы экенин, кимдин жери экенин тактап, силер ызылдап ызы чолгондон кийин арестке коюптур да. Ооба. Эжекенкин автоматтык түрдө аресттен чыгарыш керек келет. Негизи мыйзам боюнча ошондой. Рас ошол арест өзүнүн немесин катасын таап, кайра ордуна баргандан кийин, анда бул эженикин автоматически немеден чыгарыш керек эле, аресттен. Бүгүнкү күнгө чейин чыкпай келатат. Суроонун баардыгы ушу маселенин баары айланып кетип эле Сокулук райондук кадастр мамлекеттик мекемесине такалып атат да. Ооба, ошого такалып атат. Себеби арестке койгон дагы ошол госрегистр болуп атат, аресттен чыгаруу дагы госрегистрден болуп атат. Ушул жер боюнча жер маселесин менен ала турган кызыл китебибизди ала албай атабыз. Барып уже чарчадым. Башкы прокуратурага, улуу ГКНБга ошо кайрылганым. Ушул бүтпөй аткан ишибизди бүтүрүп бергенге суранам силерден. Мен уже басарга далым калбай калды. Барсам тияка бар дейт, бияка бар дейт, барып атып чарчап бүттүм.